макеттер шаарыбыздагы жол тыгынын азайтуу, жаратылышка зыян келтирбеген унаалар жана көп кабаттуу үйлөрдүн жайгашканы, жер алдындагы жолдорду салуу боюнча жаратмандыкты талап кылган балдардын эмгектери. Алар өздөрү гана эмес, ата-энелери менен биргеликте долбоорлорду иштеп чыгышкан. Бүгүнкү мен бул проектке катышып атканыма абдан кубанычтамын. Менин оюмча бул метро боюнча макет жасап келгем. Ушул метро Бишкекке салынгандан кийин анан 25-30% жол тыгындарын жана мавтуу унааларын азайтат. Анан жана күйүүчү май жана бензин сезимдерди да аларды да азайтат жана ошондой эле абаны дагы тазалайт. Биз канткенде шаардагы тыгынды, жол тыгынын жоюу бул үчүн биз транспорт каражаттарын жаңылоо, автобустарды, маршруткаларды, троллейбустарды алып келиш керек. Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы атам апам мен техникалык үй бүлө республикалык кароосунагын ар жыл сайын өткөрүп келет. Балдардын жаратмандыгын арттырып, балдарды окутуу тарбиялоо процессинде өнөктөш катары үй бүлөнүн ролун күчөтүү жана балдардын илимий техникалык жөндөмдүгүн арттыруу башкы максаттардын бири. Алтын түйүндө өтүп аткан иш-чара техникалык, инженерно-техникалык багыт боюнча кандай иш жүрүп атат Кыргызстан боюнча. Мына азыркы күндө заманбаптын талабы ошо болуп атат да, балдарды робототехникага, IT-технологияга, программированияга, инженерлик жакка кандай тартабыз деп. Ошондуктан бүгүнкү вообще ошондой тартканда тарталы десек, бул көп ата-эне чоң ролду ойнойт да. Ошондуктан ошондой бүгүнкүдөй атам апам мен техникалык үй бүлө деген сынактар бул ата-энени үй бүлөнү да бириктирген ушундай мероприятие болуп атат. Анткени ата-эне кызыкпаса, баланы кызыктырып кетүү любой багытка кичине кыйыныраак. Азыркы күнү мына баланы ата-эне поддержка кылса, бала өзү да түшүнөт. Бул аябай керектүү экен, аябай кызыктуу өзүнчө бир направление экен деп. Анан ошон үчүн жөн эле бул мероприятие катары эмес, баланын техникалык чыгармачылыгын өркүндөтүүнүн кошо бул үй бүлөнү дагы кичине мындай сплотить этип, бири-бирин түшүнүп, ата-эне баланы поддержка кылып, өзлөрүнүн кызыгын ачып көтөрбөсөк, бала бир айда, 2 айда, 3 айда кээде кетип калып атат да. Анткени технический направление бул кыйыныраак. Балдардын акылынан жаралган долбоорлор көрсөтүлүп, ар бир ата-эне балдары менен келечектеги шаар Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн атайын эмгектерин түшүндүрүп айтып жатышты. Алардын жасаган эмгектерин көрүп кубанасың дейт Калыс тартоонун мүчөсү Гүлайым Кермалиева. Шаар үчүн келечектүү транспорт каражаттарын иштеп чыгуу боюнча конкурс болуп атат. Бул конкурска 11 ата-эне 11 үй бүлө катышты. Алар абдан мыкты даярдыкта келишиптир. Анан 11 жаштан 14 жаштагы балдардын, кыздардын ушул техникалык илимдерге болгон кызыгуусу артып атканын байкап атабыз да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр Кыргызстанда техникалык илимдерге көңүл буруу же болбосо техникалык илимдерге кызыккан жаштар азыраак болуп калган да буга чейин. Мисалы, Илимдер академиясына салыштырмалуу алып карасак деле, анда техникалык илимдерге көбүнчө чет өлкөдөн келип тапшыргандар көп да. Анан Кыргызстанда жашаган кыргыз улутундагылар же болбосо кыргыз жарандарынан тапшыргандар өтө аз болуп жүрөт да. Анан бул конкурстун максаты, милдети абдан жакшы коюлган. Кыргызстандын келечеги үчүн абдан жакшы коюлган. Себеби техникалык илимдерди өнүктүрүшүбүз зарыл. Азыркы учурда аламдашуу доорунда техникалык илимдерди көңүл бурбасак, балдарды аларга кызыктырбасак, анда бизге оор болуп калат. Атам апам мен техникалык үй бүлө республикалык кароосунагы техникалык чыгармачылык боюнча үй бүлөлүк мелдеш болуп саналат жана Алтын түйүн академиясы тарабынан жыл сайын өткөрүлүп, быйыл жалпы 11 үй бүлө катышса, республикалык тандоо башталды дейт Кубаныч Абылов. Кыргыз Республикасынын президентибиз жаштарды абдан колдоп атпайбы? Стипендия берип атат, алтын стипендия, сертификаттарын белгилеп атат, акылман деген президенттик мектептерди ачып атат. Ушунун баардыгы ушу жаштарды колдоп,
келечекте Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган балдарды тарбиялап атабыз да. Ошонун бири мына биздин эл агартуу министрибиздин буйругунун негизинде бизге бекитилгендиктен биз ушул кароосунакты 2006 жылдан бери өткөрүп келе жатабыз. Бирок жылда 2 жылда бир же 3 жылда бир өткөрөбүз ушул кароосунак. Кароосунактын максаты эмне? Эң эле биринчи максаты бул деген ата-эне менен баланын иштеши бала үчүн бир стимул да. Атасы менен энесин булар бала эң жогорку адам деп эсептейт да, анын сөзүнөн, же болбосо Кудай деп деле эсептейт ата-энесин. Анан качан ата-эне менен биригип булар ушундай бир проект жасап, долбоорлорду иш жүзүнө ашырган бала үчүн дагы мотивация пайда болот. О, менин атам мындай турбайбы, менин энем мындай турбайбы деген нерсеге алып келет да. Эми бул ким жаштарга көңүл бургаса, ким техникага көңүл бурган өлкөлөрдүн баары деле өнүккөн өлкө да. Биздин мына эсир убагында биринчи академиянын президенти Лаврентьевдин мындай сөзү бар да. Чыгармачылык, техникалык чыгармачылык бул оюнчук эмес. Бул мамлекеттин чоң программасы болуп эсептелинет деп ошол эле кезде айткан экен. Ал эми биздин билесиңер, мына президентибиз деле айтып атат. Кыргызстанда нефть жок, газ жок. Өнөр жай 3-4 жылда мына өнүгүп келе жатат. Бизге инженерлер, ойлоп табуучулар, техниктер абдан керек дейт. Ушуларды тарбиялайлы дейбиз. Себеби Кыргызстандын экономикасын ушул балдар көтөрөт деп эсептейт. Сынакка качкан жеңүүчүлөр медалдар, дипломдор жана эстелик белектер менен сыйланышат.